Ош облусунун Кара Суу шаарындагы бул зоо ветеринардык дарыкананын ачылганына 2 ай болду. Бул убакыттын ичинде мындагы талап кескин өскөн. Анткени сапаттуу дары-дармектер арзан баада сатылууда. Мен бул жерге дайыма ошо дарыларды алып келем. Алып кетем үйүмө, жакшы дарыларды сатчат, баалары дагы биздин ойдогудай башка жактан алганга караганда бул жакта арзаныраак алабыз. Тейлеген адамдары деле жакшы түшүндүрүп, түшүнүктүү кылып беришет дарыларды. Не дейбиз, ошо Өнүгүү партиясына чоң ыраазычылык билдиребиз. Орозали тажрыйбалуу дыйкан, ал үчүн бул жайда керектүү товарлар бар. Бүгүн Орозали беденин үрөөнүн алганы келген, себеби үстүбүздөгү жылы бул өсүмдүктөн бай түшүм алууну көздөөдү. Анткени баккан малы сапаттуу тоютка жана дары-дармектерге муктаж. Мен бул жерден дайыма ошо малга, үкөлдөргө дары жана жазгы ошо биз кайрак жерге будай эгебиз. Жана беде урукка келдим эле, беде урук келе экен, ошону астына алып муртурак эртерээк болсо алып кам көрөлү деп кетелек, ал келе экен. Өнүгүү партиясы акыркы жылдары элдин мүдөөсүн аткарып, ушулар ишеничке кирип, жер айдана дагы башкалардан гана жөндөөрөөк айдап, элге жеңилдик жардам берип аткандан элдин көпчүлүгү ушуга караштуу үмүтүбүз кеңири болот. Сапаттуу арзан баадагы дарылардан башка бул аптекада атайын адистиги бар ветеринардык врач эмгектенгендиктен алармандар ушул жерден дары-дармек алууну көздөшөт. Анткени буга чейин дары болгон учурда да аны кантип колдонуу керек экендигин түшүндүрүүчү адистер жетишпей келген. Ошондуктан бул жерден дары алуу ишеничтүү дешет алармандар. Эми биздин основной иштеген кызматыбыз ушу жер айдоо, анан кийин мал чарбачылыгы да. Ошо мал чарбачылыгы болгондон кийин биз көбүнчө мына ушул Өнүгүү партиясы ачкан ушул зоовет аптекага дайым келип турабыз да. Кээ бир жерден дарыны алып атабыз. Уколдогондон кийин ошол таасир болбой атат да. Анан бул жерден алган дарыларыбыз биринчиден өзүбүзгө караштуу болгон үчүн сапаттуу, анан кийин алган дарыбызга ишенип алып кетебиз да. Мисалы үчүн өткөндө оспа таркап кетти. Ошо оспанын дарысын келип аптекалардан такыр таба албадык. Акыры мына ушу өзүбүздүн балдары бар экен, ошол өзүбүздүн балдардын жардамы менен таап бардык малыбызды уколдотуп калдык. Эскерте кетсек, оспа, кыргызча күл деген аталыштагы бул оору малга короо сарайлардагы жем-чөп жеген акырлардан, суу ичкен жерлердеги микробтордон жугат. Анын алдын алуу үчүн оспага каршы вакциналарды саюу керек. Оспа менен ооруган малдын этин жегенге болбойт, бирок бул оору адамга жукпайт. Канткени менен мындай абалда мал ээлерине чыныгы ветврачтын кеңеши маанилүү болуп эсептелет.